Андан кийин нафилдердики, тахажжудтун кандай сооптору бар, ишракты кандай, зуха, чачты кандай, авабиндики кандай, кажеттики кандай, тобаныкы кандай, таспих намазы кандай, таравих намаздары кандай, күн тутулгандагы намаздар, салатул кусуф, салатул хусуф, салатул истисқа, жамгыр талап кылган намаздар. Ошолордун бири салатул жаназа, жаназа намазы. Адам өлгөндө, мусулман адам өлгөндө, жөн эле алып барып көмүп койбойт. Жакшы узатат аны. Өлүктү жакшы жууп, себептен жуулбаса жаназа окулбайт. Кепиндеп, уяттуу жерлерин жашыруу исламдын негизги багыты. Бутагы. Жылаңачтарды алып барып эле көмүп кое тургандай эмес. Акыркы коштошуу намазы, жаназа намазы. Ошон үчүн жаназа намазга катышкан адамдын пайгамбарыбыз соопторду айткан. Тааныйсыңбы, тааныбайсыңбы, жаназага барып калыш керек. Чакырса деле, чакырбаса деле, уктуңбу, билдиңби, күтпө. Сен мени тааныбайт экенми? Ал өзбек киши беле, уйгур беле, тажик, казак, дүнган беле, ким эле? Жок. Мусулман эмес. Сен таанышыңбы, мени чакырган жок. Жок, уккан болду. Барып калышың керек. Мусулмандын акысы, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, мусулманга болгон акысы 5. Ассаламу алейкум деди, ва алейкум ассалам деп жооп берүү. Мына мойнуңузда милдет, анын акысы болот. Эгерде сизди чакырса чайга, жоксо конокко, ал сүннөт, бирок сен кабыл алганың, анын сенин мойнуңда милдет, анын акысы болуп калат. Кээ бирлер важип, мисалы үй тойго чакырса, кээ бирлер важип деген, кээ бирлер сүннөт деген. Чүчкүргөндөн кийин пайгамбарыбыз бизге үйрөткөн альхамдулилля деп айткыла деген. Альхамдулилля деген нукту, ал сүннөт. Ооруп калган адамды барып зыярат кылуу, анын акысы. Сиздин мойнуңуздагы милдет. 5-си өлүп калды. Анын акысы барып жаназа окушубуз керек. Биздин мойнуңуздагы милдет. Биздин мойнуңуздагы милдет. Мусулмандын ошон үчүн 5 акысы бар деп айтат. Тугандар, кээ бир риваяттарда кошумчасы келет, качан сизден насаат сураса, дастан сахак, фансах лилля. Анда Аллах үчүн сен ага насаат айт. Дастан сахак, сени насаат сураса, насаат айт. Мен кандай болгон чакта дагы, тугандар, биз билебизби, тааныйбызбы, тааныбайбызбы, туганыбызбы, туганыбыз эмеспи, биздин улуттанбы же башка улуттан, биздин урууданбы, башка урууданбы, айырмасы жок, мусулманбы, барып жаназасын окуш. Биздин мойнубузда. Абу Хурайра разыйаллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир жолу сахабалардан сурап калды. Ман асбаха минкумул йаум саиман. Бүгүн силердин араңардан ким орозо тутту деди. Кала Абу Бакр ана. Абу Бакр Сыддык разыйаллаху анху, мен орозо туттум деп жооп берди. Пайгамбар суроо берди, ага жооп берди. Пайгамбар айтты: "Манат ама минкум лияум мискина." Силердин араңардан бүгүн ким багал мискинге тамак берди деди. Абу Бакр Сыддык разыйаллаху анху ана деди, мен деди. Пайгамбар айтты: "Ман ада минкум лияум маридан." Бүгүн оорулууну ким зыярат кылды араңарда деди. Абу Бакр Сыддык разыйаллаху анху ана, мен деп жооп берди. Пайгамбар: "Ман табия минкум лияума жаназатан." Жиназатан. Ким силерден бүгүн жаназага барды деди. Абу Бакр Сыддык разыйаллаху анху мен деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Majtamaat hadihi khisalu qattu fi rajulin illa dakhala al-janna." Раваху Ибн Хиббан. Kimde ушул касиеттер бар болсо, ал жана кирет. Кайсы? Ошол киши 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 жана кирет. Кайсы
ал сөзсүз бейишке кирет dedi. Кайсы экен? Орозо тутту. Бейбечерага тамак берди. Оорулууну зыярат кылды. Жаназага катышты. Мынакей. Ушу төртөөнү аткарган болсо, ал сөз бейишке кирет дейт. Бейишке кирет дейт. Демек бейишке кире турган амалдар экен туугандар. Орозо тутуу бейишке кире турган амалдар. Нурлуу амалдар. Оорулууну зыярат кылып коюу. Бейишке кире турган нурлуу амалдар. Бейбечаранын курсагын тойгозуп коюу. Бейишке кире турган нурлуу амалдар. Мусулман өлүп калса, жаназасына туруп коюу. Бейишке кире турган нурлуу амалдар. Бул кабырларды да нурлайт, ахиретти да нурлай турган амал. Абу Бакыр Сыддык разыйаллаху өзгөчөлүгүн караңыз. Ар биринде бар да мен. Осы бир күнүн ичинде кылган амалдар. Абу Хурайра разыйаллаху риваят бар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен шахидал джиназата хатта юсалли алейха фалаху қират, ва мен шахидаха хатта тудфана фалаху қиратан. Қила ва мал қиратан? Қала мислул джабалейн ал-азимейн." Равахул Бухари ва Муслим. Абу Хурайрадан риваят бар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким жаназага катышса, барып окуса, ага бир кыйрат сооп берилет. Ал эми ким жаназага катышып, андан соң барып көмгөнгө чейин барса, топурак таштаганга чейин, ага 2 кыйрат сооп берилет." Пайгамбарыбыздан суралды: "2 кыйрат дегениңиз не өзү?" деди эле. "2 чоң тоодой сооп берилет" деди. Бухари Муслимде. Демек жаназага катышсак, чоң тоодой сооп берилет деген. Эгерде көмгөнгө чейин убактыбыз болсо, барып топурак таштап келсек, 2 чоң тоодой ушундай сооп алат экенбиз. Муслим риваятында асгаруха мислу Ухуд. Анын кичинеси Ухуд тоодой деди. Ошо чоң тоонун кичинеси канча? Жаназага катышканда чоң тоонун сообу берилет. Кичинеси Ухуд тоодой. Ухуд деген тоо Мадина шаарында эң чоң тоо эсептелет. Пайгамбарыбыз ошо Ухуд тоого салыштырат эле. Ухуд тоосундай сооп берилет, Ухуд тоосундай сооп берилет, Ухуд тоосундай сооп азаят же көбөйөт деп ушинтип айтчу. Салыштырып, эң чоң тоо болгондуктан. Муслимдин риваятында келип атат, ал ошол ким жаназага катышса, анын аз дегенде сообу Ухуд тоодой да. Көбү андан чоң деген сөз. Асгаруха мислу Ухуд dedi. Bukhari'nin rivayetinde "Man ittaba cenazete muslimin imanan ve ihtisaban" деген жери бар. Kim Müslümanın janazasına katışsa, iman, jana ihtisab menen, iman деген janaza bul, namaz, Allah'ın buyruğu, Peygamberimizin bul bizge jol көрсөткөн sünneti. Buga imanımız var bu. İkinci ümit kılıp, soğupun ümit kılıp, janazaga katışkanda soğuk ümit kılıp turuşubuz gerek da. Allah Taala manga toodой soğup beret depçi. Uhud da olsunday, kiçinesi Uhud da olsunday. Kiçinesi Uhud da olsunday. Mana uşu iman meni tursa Allah Taala söz berer. Janazada turganдар niyet kılabız go. Allah Taalaga maktoo, Paygambarga salavat, ölükö dua dep niyet kılabız. Ne deykenbiz? Allah'a maktoo aytın. Paygambarga salavat. Ölükö emne ekeni? Dua. Janaza namazı aldığımızda turat. Жуултуруп келди, кепинденип келди. Акыркы сем жараткандан сурай турганыбыз, ушу менен, бул киши менен коштошобуз. Кыямат күнү көрүшөбүз. Акыркы коштошо турган, кыямат күнү ошойдон көрүшөбүз дей турган жаназа болот намаз. Amir ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'd ibn Abi Waqqas'tın balası var ele, Amir degen. Bir jolu İbn Umar razıyallahu balası var ele, Abdullah degen. Bunun altında otura degen. Anan Habbab razıyallahu gelip kaldı. Anan buğa aytdı,
Абдулла ибн Умар Абу Хурайра разияллаху анхунун айткан сөзүн сиз уккансызбы деди. Ал мындай деп айтып жатып атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан уктум. Ким жаназа намазга чыга турган болсо, барып намазын окуса, айырчып барып ага көмсө, ага 2 кыйрат сооп берилет. Ар бир кыйрат Ухуд тоодой деп атат. Ким менен намаз окуп, бирок айда кайтып кетсе, жаназа көмгөнгө чейин барбаса, ага Ухуд тоодой сооп берилет деп атат. Ушуну уккансызбы өзү деди эле. Ибн Умар разияллаху анху Хаббабты Айша энебизге жиберди. Барчы. Айша энебизден ушу хадис тууралуу сурап келчиби? Абу Хурайра ушундай деп атат го. Десе ал барды дагы сурап келди. Айша энебиз айтты, ушундай дегенди. Пайгамбар ушундай Ухуд тоосундай сооп берилет. Ибн Умар разияллаху анху баласы, мечитте кичине мындай майда таштарды кармап, мындай колуна мынтип турат эле. Анан ал келип туруп, Айша энебиз айтты, Абу Хурайра чын айтты дегенде жерге уруп башты айтты де. Лакад фарратна фи карарита касира. Охо! Көптөгөн кыйраттан кур калган турбайбызбы? Жаназага катышып, көмгөнгө барбай коюп. Жаназага катышып, кайга барбай коюп? Көмгөнгө барбай коюп. Жаназага катышкандан кийин мүмкүнчүлүгүңүз бар, жумушка шашылбай эле турасыз, ден соолугуңуз жакшы. Тааныбасаңыз деле барың көмгөнгө. Эгерде эми чындап эле кээде ишиңиз чыгып калат, башка жумуштарга убадалар бар, сапарыңыз бар, же ооруп атасыз, же жана башка, тиги көргө чейин бара албайсыз. Анда ошол өлүк ээсинен уруксат сурап анан кайтыш керек. Жөн кайтып кетип калсаңыз макруh болуп калат. Биздин мазхабта ушундай. Анан барып сурап коюш керек болот. Мен кичине шашып аттым эле, сапарым бар эле, же ооруп аттым эле, же ишим бар эле, же чогулуш бар эле. Уруксат берсеңиз мен кетерим. Макул деди, болду, все проблема, макруh жок. Мүмкүнчүлүк убакыт болуп туруп, жөн эле барбай койсоң, көптөгөн сооптон кур каласың. Ошо сөз мына. Раваху Муслим. İbn Umar razıyallahu anhuma'dan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat men tabi'a cenazeten hatta yusalli aleyha fe inne lehu kırat. Kim cenaze namazı okusa aga bir kırat. Kırat deyen kanday dedik. Soğuk verilir. Kâlu ya Resulallah mislu kararitena hadihi o Allah'ın elçisi buna bizim kırat dep gedetçe kırat dep bir ölçemde aytat kişinerek. Bizim uşunday ölçemleri ödediler. Peygamber la anday mesela. Bel mislu Uhud au a'zamu min Uhud ravahu Ahmad. Uhud toosундай, же Ухуд тоосунан да чоңураак dedi мына кайра. Мына жерде алхамдулилlah пайгамбарыбыз эки жагын тең айтып койгон экен. Мислу Ухудин au a'zamu min Uhudin. Ухуд тоосундай же Ухуд тоосунан дагы чоңураак. Мына кыйрат деген ошончо сооп берилет экен да. İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat inne awwala ma yujaza bihil abd ba'da mevtihi ay yughfara li cemi' man ittaba'a cenazatahu. Allahu akbar. Harracahu'l Bazzar bi isnadihi. İmam Bazzar bu kitabını bu hadisi aytkan İbn Abbas radıyallahu anh'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat pendege Ölgöndөн kийин эң биринчи бериле турган ага акысы эмне десе субханаллах анын кечирилүүсү ли жами маниттаба жаназатаху анын жаназасына ээрчиген адамдын бардын күнөөлөрүн кечирилүүсү. Аллаху акбар. Туугандар мындай болот да. Кээде мусулмандар топтолуп туруп өлүктүн жаназасын окуйбуз го. Ошондо өлүктүн күнөөсү кечирилет. Кимдин күнөөсү кечирилет экен? Бул жөнөкөй амал эмес да. Билип билбей бечара шайтанга азгырылып, напси үстөмдүү болуп, жакшы ибадат кыла албай, ойлогон эле, көп жашайм деп, бирок ойлогондой жашоо жок экен, андан кыскараак экен, өлүп калды. Эми ошого мусулмандар жаназага турганда күнөө Алла Таалам ушу мусулмандар ортого түшүп атат деп
жаназасын окуп менен суранып атат деп кечирип берет экен да. Демек кээде өлүктүн күнөөсү кечирилет. Кээде өлүктүн себебинен жаназага турган адамдардын күнөөсү кечирилет. Кээде ушундай жаназа болот, олиялардын, шеиттердин, алым карылардын, ажылардын, ошол жаназага турган адамдардын күнөөлөрү кечирилет. Кыскасы айтканда, жаназага катышканыбызда только пайда экен да. Катышпаганга только зыян экен да. Катышсаң саңа дагы пайда, өлүккө дагы пайда, соопко дагы саңа, катышпасаң өзүңө көрө. Ошончо жакшылыктан кур калуу, ошончо жакшылыктан кур калуу. Эми савабу ман салла алейхи миату минал муслимин ва арбаун ау саласату суфуф. Кайсы бир мусулманга жаназасына 100 киши катышса, ошонун сообу канча болот? Же 40 киши катышса, же 3 сап турса, ушунун сообу боюнча. Ана Айша радыйаллаху анха калат, Айша небизден риваят радыйаллаху анха. Пайгамбар кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям: "Ма мин майитин юсалли алейх умматун минал муслимин яблугуна миатан куллухум яшфауна лаху илля шуффи'a фи." Раваху Муслим. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кайсы бир майит өлүккө мусулмандардын саны 100гө жеткен. Канчага жеткен? Мындай санап көрсөк 100 экен. 100 адамдын жаназасын окуп, ортого чыга турган болсо, Алла Таалага: "Я Алла, ушу 100 киши суранып атабыз. Ушунун күнөөсүн кечирип койчу" десе, шафааты кабыл болот дептир да. Ортомчулугу кабыл болот. Алла Таала ошо 100 мусулмандын дагы тилегин, суранганын, ортомчулугун четке какпай кабыл кылат экен. 100 киши эмнени сурабады? Я Алла, ушу өлүктүн күнөөсүн кечир деп. Не деп атам? Ушу мусулман бир тууганыбыз эле, чогуу жүрдүк эле, жашадык эле. Эми бүгүн акыркы сапары болуп атат, жаназасы болуп атат, сен алдыңа кетип атат, эсеп китепке кетип атат, кабырга кетип атат. Бунун сыноосу бүттү, жыйынтыкты күтүп атат, кечирип кой деди. Пайгамбарыбыз айтат саллаллаху алейхи ва саллям: "Не дейт? Яшфауна лаху илля шуффи'у фи." Улар ортого түшүп шапаат кыла турган болсо, улардын шапааты кабыл. Табаранидин риваятында Ибн Умар разыяллаху анхумадан риваят: "Ма мин раджулин юсалли алейхи миатун илля гафараллаху лах." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: кайсы бир кишинин жаназасында 100 киши жаназа окуса, Алла анын күнөөсүн кечирет. Хакам ибн Фарух деген рахматуллахи алейхи улуу зат болгон. Бул айтат: Абу Мулайх бир жаназаны окуп берди бизге дейт. Биз ойлоп калдык, ал Аллаху акбар деп айтты окшойт, такбир деп. Бакбаланайны кайра бизге жүздөнүп калды дагы, жүздөнүп туруп айтты: "Акиму суфуфакум, саптарыңарды тегиз алгыла" деди. "Вал тухсин шафаатукум, силердин шафаатыңар чырайлуу болсун, жакшы болсун" деди. Абу Мулайх анан айтып атат: "Мага хадис баян кылды Абдулла ибн Масуд разыяллаху анху, момундардын энелеринин биринен, кайсы эне десе Маймуна деген энебиз. Пайгамбарыбыздын жубайларынын биринин аты Маймуна радыяллаху анха энебиз. Ал айткан экен энебиз мындай деп: Ахбаратни Наби саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыз мага кабар берди: "Ма мин майитин юсалли алейхи умматун минан нас илля шуффи'у фи." Кайсы бир мусулмандын өлүгүнө бир топ адамдар намазын окуса, жаназасын окуса, ошонун шафааты кабыл болот деди. Фасаалат Абу Мулайх анил умма. Дер айтып атат умма деп, үммөт. Анан мен сурадым дейт: "Абу Мулайх, ол үммөт канча өзү?
Sen adam sanını айтпай эле айттың го десе, кол арбаун 40 киши деп. Раваху Насаи 40 киши bir musulmandын жаназасын окуй турган болсо, анын шафааты кабыл дейт. Сураса Алла Тааладан, "Я Алла кечирип кой" десе, Алла кечирет дейт. Биринчи риваятта 100 болду эле. Экинчисинде 100га жетпей калды, бирок 40 болуп калса дагы, ушундай дагы риваят бар экен, мына айтылган. Ан Курайб рахматуллахи алейх, анна Ибн Аббас разияллаху анхума мата лаху ибнун факал я Курайб ундур маджтама лаху минан нас. Курайб деген Ибн Аббас разияллаху анхуманын кулу болгон экен. Рахматуллахи алейх. Ушунун баласы өтүп кетиптир да. Анан Ибн Аббас айткан экен, "Эй Курайб, адамдарды карачы канча топтолуптур" деп. Жаназага канча келишти депчи. Кала фахарашта файда наsun qad ijtama'u lahu fa akhbartuhu. Мен чыктым дейт. Карасам, бир топ эле адамдар топтолуп калган экен. Кабарын бердим. Факала тaqul hal 40? Ибн Аббас разияллаху анху айтты. 40 барбы депти. 40 киши барбы? 40 та киши барбы? Кала qultu na'am. Ооба дедим дейт. 40 та бар дейт. Анда ахрижуху, жаназаны алып чыккыла деди. Жаназаны алып чыккыла деди. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul. Men пайгамбарыбыздан мындай деп айтканын укканмын дейт Ибн Аббас разияллаху анху. Не деп? Пайгамбарыбыз айткан экен: "Ма мин рожулин муслимин ямуту fa yaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billah illa shafahumullahu fih." Rawahu Muslim. Кандай бир мусулман киши эгерде өлө турган болсо, анын жаназасына 40 эркек киши, Аллага ширк келтирбеген ыймандуу киши тура турган болсо, Алла алардын сөз шафаатын кабыл кылат деген. Ошон үчүн саначы, мусулмандардын саны канча, 40ка жеттиби деген экен. 40ка жетти десе, анда жаназаны алып чыга бергиле dedi. Ya, жаназаны алып чыга бергиле. An Malik ibn Hubayra razıyallahu anhu. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجبه." Oho. Malik ibn Hubayra razıyallahu anhu aytat, men пайгамбарыбыздан уккам, кайсы бир мусулман өлсө, анын жаназасына мусулмандардан 3 сап турса, канча сап? 3 сап тура турган болсо, illa aujaba, yani vacaba lahul cennet. Aga 5 vacip bolot деген экен. 3 сап турса. Wa kana Malik, ушу Malik ibn Hubayra пайгамбарыбыздын сахабасы. Айтат да, "Iza istaqalla ahlul jinaza", качан жаназадагы адамдар аз болуп калсачы, 100га жетпейт, 40ка жетпейт, анда эмне кылат десе, "Jazahum salasata sufuf li hazal hadis." 3кө бөлөт экен дагы, 3 сапка бөлөт экен, ушул хадиске амал кылып, анан жаназа окуй деген. Түшүнүктүбү? Раваху Абу Дауд ва Ибн Мажа ва Тирмизи ва кала хадисун хасан. 3 китепте теңде бар. Абу Даудта да, Ибн Мажада, Тирмизиде да бар. Хасан хадис. Ошон үчүн ушу карап туруп адам аз болуп калса, саптарды канча бөлөт экен? 3кө бөлөт экен да. Ошон үчүн биздин фик китептерибизде дагы бар. Эгерде 7 эле киши келип калса жаназага, канча киши? 7. Анда жаназага мынандай турат тургандар. 3 биринчи сапта турат. 2 экинчи сапта турат. 1 үчүнчү сапта турат. Канча болду? 3, 2, анан 1. 6 имам 7 да. Түшүндүңөрбү? Ушундай тургузуш керек. Эгерде аз болуп калган учур болса, мына коронавирустарда болуп калды. Бири-бирине жаназасына тияка барыш кыймыл болду го. Ошондой мүмкүнчүлүк болуп атканда колдон келишинче ушундай кылып аттык да. Түшүндүңөрбү? Ал биздин китептерде дагы бар да. Эми адам көп болуп калса проблема жок анда. 3 санап бөлбөйсүң. Сапка турулай десең бары кете берет. Макул адам аз болуп калганда, эгерде 7 эле киши болсо, 3 сап кылып койсок болот, мына хадиске амал кылыпчы. 7 киши. Имам өзү 6 отурат. Кандай кылат экенбиз? Биринчи сапта 3 отурат. Ушу баарыбыз билип алышыбыз керек. Бир жерде барганда койгусундай калса, мен сабактан уккам эле. Мен укпапмын го десе,
Sen mi Круглойго келсең боласың ба дешти да. Тамаша. Так, ошо. Демек, бир болот экенбиз. Экинчи сапта канча экен? 2. Үчүнчү сапта канча экен? 1. Ошондо 3 сап болдубу? Ана. Имам өтүп берет 3 сап менен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтып атат. Мусулмандардан ким өлө турган болсо, ага 3 сап тура турган болсо, 5 важип деп атпайбы? Илля аужабаны маниси илля важабат лахул жанна. Ага 5 важип болот дейт. Тугандар, жаназа намазга таарат алып барыш керек. Кээ бирде жаназа намазга барып калабыз, таараты жок деле туруп калат, уят болот. Биздин сөзүбүздү угуп аткан мына интернет тармактарда баарына жеткиз. Сиздер да жеткириңиздер. Бирок айтса, дарат барбы? Үйдөн дарат алып барсың. Сразу айдан жаназа болуп калышы мүмкүн. Же анын үйүнө барып, суу алып бер, дарат алып алайын деп отурасың. Эми Кудай сактасын, көчөдө барады бир жерге канап кетсе, анда бир бөлөк кеп да. Тиш бишин канап кетти, же мурдун канап кетти, же болсо бир даратсын, жел чыгып кетти, жана болсо анда дарат алганга туура келгенде. Ошондо дагы сен себептен жаназанын орду жок да бул. Бул азыр пешим эмес да, убакыт өтүп кетсе саат 1:30 дагы, 2-де дагы, 3-те дагы окуй бере турган намаз эмес да бул. Бир окулду бүтүп кетет да. Сиз успет этпей каласыз. Ошон үчүн иши башкаларга да айтып койду, жаназага дарат менен турайлы деп. Бирөө эми кечигип калды, шашып келип калды, же болсо дарат ошол моментте сынып калды. Эми дарат алып келгичекти жаназа бүтүп калышы мүмкүн. Ошого шарият таяммумга уруксат берет. Эгерде сизге ушундай случай болуп калса, сиз шариаттын маселесин билишиңиз керек. Түшүндүңүзбү? Жаназа таяр болуп калды. Сиз даратыңыз сынып калды ошол момент. Эми сиз суу алып, дарат алып келсеңиз, бул окуп бүтүп коет. Шарият ушундай моментте эмне кылат экен? Таяммумга уруксат берет. Бисмилла деп ошо таза топурак же таза чаңга колду урастагы момент. Түшүндүкпү? Муну ал жакта бул жерге чейин билек ачасыз. Ачып туруп, чыканакты кошуп туруп, таяммум кылып коесуз. Бул жака дагы мындай кылып коесуз. Бүттү. Жаназага тура бересиз. Жаназада ниет кыласыз дагы 4 такбир. Жаназада ниетти кандай кылдык? Аллага мактоо, пайгамбарга салават, өлүккө дуа деп турдук, Халыс Алла үчүн деп туруп, имам Аллаху акбар дегенде биз дагы Аллаху акбар дейбиз. Дагы кол байлайбыз тугандар. Имам Аллаху акбар дегенде Аллаху акбар. Кадимкиде жаназага турганда, жаназада рүкү болбойт, сажда болбойт. Колду байлаганда биринчи сананы айтасыз. Намаздын ичиндеги сана. Аны баарыңыздар эле билесиз. Субханакаллахумма ва бихамдик ва табаракасмук ва таала жаддук ва ла илаха гойрук. Андан кийин имам экинчи жолу айтат такбирди. Аллаху акбар дейт. Ошондо сиз дагы жөн эле Аллаху акбар дейсиз. Башта Аллаху акбар деп көтөрбөй эле. Түшүндүңүзбү? Колуңузду да көтөрбөйсүз, башты да көтөрбөйсүз. Ошол ойдон эле туруп эле Аллаху акбар дейсиз. Имам экинчи такбирден кийин салават айтат. Эки такбир болду. Биринчи башында бир Аллаху акбар. Ал эки такбир. Андан кийин Аллаху акбар деп экинчи такбирден кийин сиз дагы салават айтасыз. Кайсы намаздын ичиндеги салават? Дурут Ибрахим. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака Хамидум Маджид. Аллахумма барик ала Мухаммад ва ала али Мухаммад кама баракта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим иннака Хамидум Маджид. Деп туруп имам үчүнчү рет Аллаху акбар деп айтат. Аллаху акбар дегенде сиз дагы ичиңизден баш көтөрбөй, кол көтөрбөй Аллаху акбар дейсиз. Макулбу? Башка мазхабтагылар кол көтөрүшөт, Хамбали, Шафиилер. Бизде Ханафиде андай эмес. Билдиңби? Андан кийин үчүнчү Аллаху акбардан кийин эми дуа. Эми ушу өлүккө дуа кылабыз. Биринчи Аллаху акбар айтылды, аркасынан сана. Түшүндүк? Экинчи Аллаху акбар айтылды, аркасынан салават. Үчүнчү Аллаху акбар айтылды, аркасынан эмне экени? Өлүккө дуа. Төртүнчү Аллаху акбардан кийин салам. Төртүнчү Аллаху акбарды айтып туруп, ана ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ушу ассаламу алейкум ва рахматуллах бул колду түшүрүп, ассаламу алейкум ва рахматуллах. Андай жок. Жөн эле салам бергенден кийин эле жөн түшүрүп коесуң. Түшүндүңбү?
Эми дуаны жаттап алышыбыз керек. Мына экөөнү билесиздер. Субханакаллахумманы билесиз. Салаватты билесиз. Мына дуаны ушул жерде ким билет колду көтөргүлө. Бийик көтөргүлө эркектер. Мен сурайм азыр. Азыр туруп айтасыңар мага. Бир. Мына. Не кылайлы? Сабакты улантайлы же кетип калайлы? Качан жаттайбыз? Качан жаттайбыз? Силер айтпаңыз. Сен туғаныңар өлбөйбү? Же мусулман өлбөйбү? Же дуаны окубай эле көмө берейлиби? Бизде мусулманда кайрат каякта калды? Динин качан үйрөнөбүз биз? Капа болобу, мен кичине катыраак деп койсом. Бирок үйрөнүшүбүз керек. Мына ушул жерде азыр канча бир 100дө 150дей отурасыздар. Анда бизде качан үйрөнүп алат? 1% так. Эмне үчүн айттым? Бул сиздерден эмес, башка жерде да ушундай. Биз берки намаздарды окуп өткөнбүз дагы, имамдын иши деп ойлойт экенбиз дагы. Имам бажара берет деп, всё. Бир дуаны окушубуз керек да. Атаң өлүп атат, Сен окуй албасаң кандай болду бу? Апаң өлүп атат, бир тууганың өлүп атат, аялың өлүп атат. Бала чакаң, туугандар, мусулмандар, тааны кыскасы кандай болсун? Кошунаң, досуң өлүп атат. Жаназа да бул. Ошон үчүн иншалла жатташыбыз керек. Жаттайга ниет барбы? Кандай дейсиңер? Качан жаттайбыз? Машалла. Бүгүн дегендер молодец. Кана бүгүн жаттайбыз дегендер айтып атчаңдар. Жаттамайынча мен уктабайм дегендер айтпам мына. Сөз бергендер, мечиттин ичинде сөз берген. Эркекче сөз болсун кана, мусулманча, машалла. Алла разы. Кыйын эмес. Карап турла, эгерде балагаттан толгон эркек аялдын жаназасы, дуасы бирдей. Жаш балдар болсо, аныкы бөлөк. Аял, эркек бирдей. Балагатка толгондон кийин эркектик аял, мисалы ал 15 жашар уул же кызбы, же 80 жашар аксакал, бул энеби айырмасы жок. Бирдей, бардыгына бирдей окулат. Түшүндүңүздөрбү? Аллахумма гфир ли хаййина ва маййитина ва шахидина ва гаибина ва сагирина ва кабирина ва закарина ва унтана. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu alal iman. Бүттү. Эч кандай кыйын эмес. Ya Allah, биздин өлүктөрүбүздүн күнөөсүн кечир. Тирүүлөрүбүздүн күнөөсүн кечир. Эркектерибиздин, аялдарыбыздын, жаштарыбыздын, карыларыбыздын, ушул жерде барлардын, жоктогу кайыптардын, мына 8-өөнү сурайбыз. Ушулардын күнөөлөрүн кечир деп сурап атабыз дагы. Анан айтып атабыз, я Алла, эми биздин арабыздан кимибизге жашоо берсең, исламда жашоо бер. Биздин арабыздан кимибизге өлүм берсең, иманда өлүм бер. Оңой эле. Ушундай айткандан кийин анан ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Эгерде ушу пайгамбардан келген бул дуаларды жаттап алсак жакшы да. Абу Давуддун кээ бир риваяттарда келет, кичине азыркылар бөлөк. Аллахумма гфир ли хаййина ва маййитина ва шахидина деген ордуна сагирина ва кабирина ва шахидина ва гаибина ва закарина ва унсан. Аллахумма нахдайтаху минна фа ахил ислам ва ман таваффайтаху минна фа таваффаху алал иман. Аллахумма ла тахримна ажраху ва ла tudillana ba'dahu дегенде да кошумчалар бар. Сиз аларды тимеле коюңуз, мынаны жаттаңыз. Болот. Так негизи иншалла кокус. Эми болуп калса пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да айткан да. Эгерде силер жаназа окуй турган болсоңор, иза саллайтумул маййит, яни жаназа, анда эмне деди? Фа ахлису лаху дуа, силер анда ага калыс дуа кылгыла деген да. Булар бардыгы дуа кылат. Кээ бир риваятта машалла арабтарда же болсо башка уже мусулман өлкөлөрдө көбүрөөк дуа кылат. Аллахумма гфир лаху وارحمه وعافه وعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا
كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وقيه من فتنة القبر وعذاب النار. Uzun da başka da dualar var doğanda. Biro bizge hazır основной, gerekli, en bir olayın jaktap alaylı. Qanday dedinizler? Jaktap alabız inşallah. Себептен ошол жерде да жаназада алхамдулилlah дуалар айтылды. Эми эгерде балагатка тола элек жаш бала өтүп кетсе, анда уулга бөлөк, кызга бөлөк болуп калат. Ошон үчүн жаназада жарыя кылганда айтылат да, аларда мына эмне деп айтат? Мынандай деп жарыя кылат. Мисалы Меккеде, Мединада жарыя кылгандачы, өлүктөргө намаз деп эле коет. Ассалам алал амуат. Эгерде бирөө болсо майит деп эле коет. Жокса амуат деп коет көпчүлүк болсо. Эгерде бул балагатка толо эле чыкса, тифл деп айтат. Жокса тифла деп. Көп болсо атфал деп коет. Кыскасы балагатка толо элек ушу имам айтып коюш керек болот да, жаназа эгерде жаш уул бала болсо, балагатка толо элек уул бала экен деп коет. Всё. Же балагатка толо элек кыз бала экен деп коет. Уже биз кайсы дуаны окушубуз керек? Даяр болушубуз керек. Балагатка толгон экен деди, байыздыкында. Эркек аялдын айырмасы жок. Түшүнүңөр бар, түшүнүк Эми уул бала болсо кандай? Аллахумма джаллаху фарата ваджаллаху ажра ва зухра ваджаллаху шафия ва мушаффа. Аллахумма джаллаху лана фарата. Аллахумма джаллаху лана фарата. Биринчи айтканыбыз. وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَزُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا. Uul balaga aytат. Экинчиси кыз бала болсо, Аллахумма джалха лана фарата ваджалха лана ажра ва зухра ваджалха лана шафи'ата ва мушаффа'a деп уулга, кызга ушундай деп өзүнчө айтат. Бул дегени, булардын күнөөсү кечир деп айтылынбайт. Балагатка толо эле кайсы күнөө буларда? Кудай кааласа түптүзбейш. Ошон үчүн иншалла буларга күнөөсүн кечир деп айтылынбайт. Анан эмне деп айтылат десе, я Алла, биз үчүн ушу баланы ахиретте зухра деген бизге ушундай бир чоң ийгилик запас коюлган. Ажра ва зухра. Фарата дегени, я Алла, биз үчүн бизди күтүп ала турган кыл деп атат. Фарат деп коет, алдына ала барып күтүп алганды фарат дейт арабтар. Пайгамбарыбыз айткан, мен силерге фарат болом деген. Кандай? Тияк барып силерди күтүп алам деген. Даярдык көрүп, жакшы нерселерди силерге даярдап күтүп алганды фарат деп коет. Бул азыр балагатка толо электер дагы бу дүйнөдөн кетсе, тияктан барып ата энесине жана башкалардын баарына дагы ушу даярдык көрүп күтүп турат экен да аларга. Жакшы нерселер даярдап. Ушуну фарата деп коет. Түшүндүк, Экинчиси ажыр. Я Алла, ушу баланы бизге сооп кыл. Бизге ахиретте түбөлүктүү бериле турган я Раббул аламин соопторду бер. Бизге зухур, ушундай бир запас даярдыктарды бер. Бизге шафаат кылуучу кыл. Булар шафаат кылат. Балагатка толо элек өтүп кеткенде, булар шафаат бар. Булардын шафааты бар. Ошон үчүн биз дуада булардын шафаатын сурап атабыз. Бизге шафаат кылуучу кылып койчу деп атабыз. Аллахумма джалха лана шафи'a ва мушаффа. Шафаат кылуучу кыл. О шафааты кабыл болгондордон кыл деп дуа кылып атабыз. Көрбөйсүзбү? Ошон үчүн туугандар, азыркы иншалла бүгүн мына чоң кишилердикин жаттап алсак, аялдардыкын, эртеге жаш балдар уулдукун, анан кимбирсүүнү кыздыкын жаттап коебуз, бүттү. Маселе бүттү. Анан кичине кайталап койсок, иншалла, качан жаназа болуп калса окуп коебуз иншалла. Ниет бар иншалла. Эми савабу ман асна алейхи нас бада мамти хайран. Туугандар, баарыбызда ката бар. Баарыбызда күнөө бар. Баарыбызда кемчилдик бар. Бирибиз да периште дагы эмеспиз, пайгамбар дагы эмеспиз. Адамбыз, күнөөкөрбүз. Адам өлгөндөн кийин
артынан жакшы сүйлөгүлө деген пайгамбарыбыздын буйругу бар. Тилдебегиле өлүктөрдү деген пайгамбарыбыздын тыюусу бар. Адам өлдүбү? Болду. Эми пайгамбарыбыз айтат: "Удкуру махасина маутакум." Өлүктөрүңөрдүн жакшы сыпатын айткыла dedi. Несин айткыла? Жаман адам болсо делечи аны айтпай эле коюңуз. Жакшы эле деп коюңуз, жакшы сыпаттарын айтыңыз. Туган кандай жакшы, бирок ашыртып айтпаңыз. Көбүртүп айтпаңыз, көбөйтүп айтпаңыз. Макул? Кандай болсо, орус айтмакчы, как она есть. Машалла, 5 вакыт намазга келип турат эле, даватка чыгып турат эле, ороза кармайт эле, мечиттин кызматында жүргөн, көр казган, бала чакасына адалдан ырызык алып берет эле. Машалла, жоомарт эле. Машалла, сөзүнө турат эле. Тилинен зикир токтобойт эле. Адамдарга суу берчү эле, ифтар кылып берет эле, үйүнө чакырат эле. Ата-энесинин дайыма кызматын кылып, дуасын алган, атасынын дуасын алган, апасынын дуасын алган. Машалла, досторунан да кичпейли эле бул. Ажыга барган бул, илим алган, Куранды укмуш окуйт эле. Мактай турган сыпаттар мына бизде. Просто көзүбүзгө көрүнбөйбү? Иштардык да. Жок, кыскасы кандай болгон чакта да таксырлар аркасынан жакшы сөздөрдү айтат. Эми азыр темага келип атабыз. Өлгөн адамдын артынан адамдар жакшы сөз айтса, ошонун сообу кандай? Биринчиден, пайгамбарыбыздын сүннөтүн аткарганыңыз үчүн сизге сооп болот. Пайгамбарыбыз не деген сүннөт айттыр? Удкуру махасина маутакум. Өлүктөрүңөрдүн жакшы сыпаттарын айткыла. Болду. Пайгамбарыбыздын айтканын аткарайлы туган, сооп алабыз. Сүннөттүн нурун аласыз. Сүннөттүн сообун аласыз. Болду. Экинчиси, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла тасуббул маута. Fa innahum afdaw ila ma qaddamu." Өлүктөрдү сөкпөгүлө. Өлүктөрдү тилдебегиле. Анткени алар өздөрүнүн кылганын табышты барып. Алдына ала жиберген бу дүйнөдө кылып жакшы амалбы, жакшы сөзбү, жаман амалбы, жаман сөзбү, бардыгын ахиретке жөнөтөбүз да. Адам баласынын күн сайын амалы ахиретке кетет. Кайерге кеткени? Кечеги амалдар бар го, кетти ахиретке. Кече бирөөнү алдадыңызбы, же чын сүйлөдүңүзбү, кече тарат алдыңызбы, же албай эле жүрө бердиңизби? Кече 5 вакыт намаз окудуңузбу, окубадыңызбы? Кече Аллага шүгүр кылдыңызбы, кылбадыңызбы? Алланын китебин Куранды окудуңузбу, окубадыңызбы? Бирөөгө пайдаңыз тийдиби, тийбедиби? Кандай гана кече амал кылган болсоңуз, бардыгы кетти. Аны барганда көрөбүз. Адам барганда көрөт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атат: "Ла тасуббул маута." Өлүктөрдү сөкпөгүлө. Тилдебегиле. Өлгөн адамды сизге зулумдук кылса дагы, сизге жамандык кылса дагы, сиз жүрөгүңүздө калып калган да. Ойлоп калды да. Мейлиби? Ошонун артынан не кылбагыла дейт? Бияктан жамандабагыла дейт. Тилдебегиле. Ла тасуб деп сөкпөгүлө деген сөз. Энең мынандай эле, тигиндей эле депчи? Жок. Эмне үчүн? Fa innahum afdaw ila ma qaddamu. Анткени алар өздөрүнүн алдын ала жиберген амалдарына жетишти. Жакшы болсо жакшылыгын тапты, жаман болсо жамандыгын тапты. Сиздин жактан каргаганыңыздын, сөккөн, тилдегениңиздин пайдасы деле жок. Ал тияктан алды, ала турган. Мисалы эми жүрөктү мындай успокаивать этиш үчүн айтайын да. Сизге бир аябай зулумдук кылды да өлүп калды. Ошону тиякта тапты ал. Түктүбү? Тиякта жетти ал. Ала турганын алды. Алып атат. Сиздин акылыңызга кирген, бир нерсени тартып алган, кандай жамандык алып атат дегени ал. Сиз кыжамат болбоңуз. Сиз бияктан сөкпөй эле койсоңуз деле тиякка жетиштүү эле ашыгы менен. Бирок бизге пайгамбарыбыз жолдомо берип атат. Бизге өлүктөрдүн жакшыларын, сыпаттарын айткыла, жаман болгон болсо, анын жаман сөкпөгүлө. Түшүнүктүү болду? Ушул сообун алабыз. Эми караңыз бияктан эмне дейт? Анас разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Анас разияллаху өзү айтат, мындай дейт: "Марра би джиназатин фа асна алейхи хайр. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت
ومر بجنازة فأثنى عليها شر فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت 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 فقال عمر فداك أبي وأمي مر بجنازة فأثنى عليه خير فأثني عليها خير فقلت وجبت 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 ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت وجبت 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 bir janaza ötüp kaldı deydi da. Bir janazаны ошо алып өткөндө ошого жакшы сөздөр айтылынды дейт. Жаназагачы. Эмне кандай айтылды дейт? Жаназаны көтөрүп өтүп баратканда жакшы адам эле ким деп билинет да. Паланчанын баласы, паланчанын атасы, паланчанын тууганы, тигинин күйөөсү, мынанын досу деп. Жакшы адам эле, жакшы адам. Пайгамбарыбыз айтты. Важип болду, важип болду, важип болду деди. Дагы бир жаназа өтүп калды. Ага адамдар жаман сөз айтып коюшту. Жаман адам эле, ушундай болмок экен да, эми өлтүр деп. Жакшы эмес эле деп жаман сөз айткан экен, пайгамбарыбыз дагы айтты. Важабат, 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 важип болду, важип болду, важип болду деп. Анан Умар разыйаллаху анху сурап атат да. Ата-энем сизге курбан болсун. О Аллахтын элчиси. Бир жаназа өттү эле, аркасынан адамдар жакшы сөз айтты эле, сиз важип болот, важип болду деп 3 жолу айттыңыз. Бирөө өттү эле, аркасынан жаман сөздөрдү айтышты, дагы эле важип болот, важип болот, важип болду деп айттыңыз. Эмне деп айтты? Ушу айткандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Ман аснайтум алейхи хайран важабат лахул жанна. Силер кимге жакшы деп айттыңарго, ага бейиш важип болду деди. Эми айтат. Эми силер кимге ваман аснайтум алейхи шарран, кимге силер жаман сөз айттыңарго, важабат лахун нар, ага тозок важип болду деди. Антум шухадауллахи фил ард, раваху Бухари ва Муслим. Пайгамбарыбыз айтты, силер жер бетинде Алла Тааланын күбөлөрүсүңөр. Не деди? Алла Тааланын күбөлөрүсүңөр деди. Караңызчы. Ошон үчүн өткөн адамдын аркасынан эгерде сүйлөсөк, жакшы эле сүйлөп коелу. Жаман сүйлөгөндөн көрө жакшы сүйлөйлү. Эгерде жаман сүйлөгүңүз эле келип атса, унчукпай эле коюңуз. Себеби ошо сиз сүйлөгөнүңүздө дозок важип болуп калбасын. Жакшы сүйлөп койсок, бейиш важип мына. Жакшы сүйлөп. Наки. Бухари Муслимде. Ошондой эле Анас разыйаллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма мин муслимин ямуту фаяшхаду лаху арбаату абиятин мин жиранихил аднаян аннахум ла я'ламун илля хайран илля qala Allah qad qabiltu ilmakum fi wa ghafartu lahu ma la ta'lamun." Равах Ибн Хиббан. Бакпарбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кайсы бир мусулман өлө турган болсо, ага өзүнүн жакын кошуналардан 4 үй күбөлүккө өтсө. Жакын кошуналардан 4 үй. Не деп? Биз бунун жакшылыгын эле билет элек депчи. Алла субханаху ва тааля айткан, силердин билгениңерди мен кабыл кылдым, билбегениңерди кечирдим дейт. Карачы. Көрчү, тим кошуналар менен жакшы болуш керек экени. Не болуш керек экени? Кичинекейлибизде кошуналар менен чоңойдук, туугандар менен шаарга келдик. Кошуналар менен жакшы болайлы. Колуңуздан келсе жакшылык кылыңыз. Дуа бериңиз, дуа кылыңыз, пайда жеткириңиз. Бирөө жанат, бирөө өлүп калса катышыңыз, көңүл айтыңыз. Тою болсо машалла, Алла ыраазы болсун деп бир куттуктап кылып коюңуз. Кудай сактасын. Ооруп калса жана эмеси ооруча зияратын кылып коюңуз. Пайда жеткире албасаңыз, хотя бы кошуналарга зыян жеткирбеңиз. Не кылбаңыз? Чтоб эртеге сизден кошуналарыңыз бирөө да зыян көргөн эмес болсун да. Зыян көргөн эмеспиз, будан жакшылык гана көргөнбүз дей турган болсун. Ошондойлорго Алла Таала мындай деп жооп берет. Ибн Хиббан. Бир риваятта 3 жакын кошуналар дептир. Жакын кошуналар дептир. Умар разыйаллаху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Айюма муслимин шахида лаху арбаату нафар би хайр адхалаху Аллаху аль-джанна." Qala faqulna wa salasatun qala wa salasatun faqulna wa isnan qala wa isnan thumma lam nasal 'an al-wahid. Раваху Бухари. Аллах. Умар разыйаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз мындай деген дейт да.
Кайсы мусулманга 4 киши бул жакшы эле деп күбөлүк берсе, Аллахны бейишке киргизет. Анан кийин биз сурадык дейт. О Аллах нечи, эгерде 3 эле киши күбөлүк берсечи? Пайгамбарыбыз айтты, 3 кишиге деле. Анан булар сураптыр, 2 киши болсочу дептир. 2 кишиге деле. Умар разыяллаху айтат, бир тууралуу сураган жокпуз дейт. Бухариде. Бир эле киши жакшы десе кандай болот депчи. Кыскасы, машалла туугандар, биз бирибизди жакшы дей берели, жакшы болуп кетебиз. Башкалары дагы Кудай кааласа жакшы болот, бул дей берели, жакшы болуп кетет. Узакка кетпейин, биздин жакындардан эле машалла бир энелерибиз аулия болгон экен да. Баласы абдан арак ич экен. Абдан көп. Тополоң, тентек, ар кандай. Анан кийин ошол эне анан Кудай кааласа, буйурса, менин балам дагы адам болот. Бул да жакшы болуп кетет. Бул да адамдардын катарына кошулат. Субханалла, эне өтүп кетти. Учур келди дагы. Тиги бардык кылык жоруктарын, арам иштерин таштап, намазга жыгылып, Аллага жакындап, Алланын сүйкүндүсү болуп кетет. Ошон үчүн арабызда туугандарыбыздан бирөө ичип кетсе, бузулуп кетсе, үмүттү үзбөш керек. Эч качан үмүт үзбөш керек. Биздин ислам динибизде үмүтсүздүк деген совсем жок. Үмүтсүздүк шайтандан. Алла өзү айтып атат. Өз жандарына күнөөлөрдү кылып туруп, зулумдук кылган пенделериме айтып кой. Менин райымдан үмүтүн эч качан үзбөсүн дейт. Менин райымдан үмүтүн үзбөсүн дейт. Ла тaqнату мин рахматилла. Алланын райымынан эч качан. Алланын райымынан шайтан үмүтсүз ал. Биз мусулманбыз. Иншалла бүгүн кичине бу азмат өзүнө келбей жүрөт. Өзүң кичине акча толуп калган, же мансабына көзүнө май басып калган, уу болуп жүрөт. Ничего. Алла таалам тарбия кылат. Акырын жолго салат. Бирок үмүтсүз болгон иш. Бирок жакшылыкка чакырган токтотпошубуз керек. Эмнени токтотпош керек? Эскертүү, жакшылыкка чакыруу, жакшылык каалоо, жамандыктан кайтаруу, данышмандык менен бул токтобош керек. Ушул эле токтобосочу бүттү. Ийгилик алдыда. Кеттик дальше. Амир ибн Рабиядан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ида матал абд, валлаху я'ламу минху шарран." Эгерде бир пенде өлсө, Алла таала билет эле анын жамандыгынчы. Ва якулунас хайр. Алла таала адамдар айтат экен. Жакшы айтат экен, бул жакшы эле деп. Бирок Алла билет анын жамандыгын дейт да. Алла таала айтат экен периштелеринечи: "Кад кабилту шахадата ибади аля абди." Менин пенделеримдин күбөлөрүн пендем үчүн кабыл кылдым дейт экен. Ва гафарту лаху илми фи, билгенимди кечирдим дейт экен. Алла таала жаман экенин билет. Адамдар бул жакшы эле болчу деп коюшту. Алла таала периштелерге айтып атат: "Ошо адамдар менин пенделерим ушуну жакшы деп айтып атат. Ошолорун жакшы катар деп коелу, жакшы кылып койчу." Дейткен дагы мен өзүм баягы билет элем го жамандыгы. Кечирдим деп койду. Мына Алланын райымын караңыз. Чексиз Алланын райымы. Алланын райымынан эч качан ушундай райымдуу Алла тааланы нааразы кылып жашоо надандык да. Ушундай райымдуу Алла тааладан качкан, Алла тааланын айтканын аткарбаган, тыйгандан тыйылбаган адам надан эмне? Анан. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, жараткан Алла бизди жакшы көрөт. Кечиргенге себеп издейт. Ошон үчүн иншалла таалага 5 вакыт намазды каза кылбайт. 5 вакыт намаз. Рамазан айы келатат, фарыз, орозосу менен. Арабызда анча-мынча байлыгы жеткендер 300 000 сом барбы? Бар. Все, зекет берип. Бир жыл тегерендиби? Болду. Бир жыл жеткенден кийин тууган уруктан кембагалдарды таап туруп бериң. Бечаралар бар. Бул зекетти өзүңүз эсептеп бериң. Мүмкүнчүлүк барбы? Ажылык. 5 фарызды 5 манжадай бекем кармап жүрөйлү да. Мусулмандын бул документи, бул паспорту. Савабу ман азза мусаба.
Убакыт болду. Мейли. Кайгыга баткан адамга көңүл айтуунун собобун анда кийинки сабакта айтып берейин. Алла разы болсун. Азыр эмне суроолор бар экен, ошо суроолорго жооп берип коелу, кезекти суроолорго берели. Assalamu alaikum устаз. Биз балабызды түрк медресесине бергенбиз. Устаз, биз сулайманчыларбыз деп айтыптыр. Бул туура багыттагы медресеби? Бизге түшүндүрүп бере аласызбы? Же балабызды ал медреседен чыгарып, башка медресеге беришибиз керекпи? Жок, бул сулайманчылар деп биз мындай сырттан мен катында сырттан билген катары Ханафи мазхабта, сунни багытта бизде Кыргызстанда алхамдулилля ишмердүүлүгү жүргүзгөн диний жактан машаалла жакшы жамаат. Жамандыгын көрбөдүк, жамандыгын билбедик. Эгерде дагы анча ишеним берүү боюнча кээде ар кандай болуп калат, эми тактап деле көрүш керек. А так иншалла жаман эмес. Мына дагы бир кошумча муфтиятта фатва бөлүмүнөнбү же окуу бөлүмүнөнбү деп тактап сурап коюңуз. Менин билишимче ушундай эле. Кудай кааласа жаман эмес. Окуй берсин бала. Эмне үчүн биз ар дайым баш ийишибиз керек? Эркектер көп аялса болот, көп аял алса болот, а бизге андай уруксат жок. Алла Кур'анда ар-риджал каввамун алан-ниса дейт. Биз баарыбыз Куранга иман келтиребиз, Алланын китеби. Эркектер аялдарга көзөмөл, аларды башкарып карабай турган, жоопкерчилигин алган адамдар эркектер. Ошон үчүн пайгамбарлар аял болгон эмес, эркектерден гана болгон. Аны эми мисалы бир эркекке 4 аялга чейин уруксат берип, аны эми бир аялга 4 эркекке мындай турмушка чыгып ал деп андай жок. Сиз айткан сурооңуз туура. Бул мындай да, бул сөздө уят жок, шариятта шарым жок дейт. Эркек эгерде 4 аялы боло турган болсо, 4өөнүн тең эгерде боюнда бүтүп, балалуу болсо, ошо эшматтын балдары болот 4 эркек. Кудай сактасын, бир аял 4 эркекке тийип алса, кимисинин баласы болот эми? Мүмкүн эмес акылга делечи. Ошон үчүн шариятыбыз жогору турат. Бардыгын айтып койгон болуп. Ойлогон ой ишке ашыш үчүн канча процент адамдын аракетинен, анан канча процент дуадан? Биз не дейт? Ойлогон ой ишке ашыш үчүн канча процент адамдын аракетинен, анан канча процент дуадан? Биз канча аракет кылсак деле Аллахтын каалаганы болот да. Дуа кылбай эле аракет кылса иш болгондор бар. Биздейлер эмне кылышы керек? Дуабыз окшобой жатабы же кылган ишибизди түшүнө албай койдум. Мен процентин билбейм. Канча процент адамдын аракетинен, канча процент дуадан деп. Дуа бул ибадат. Нар жагы иш маселе чечилеби, чечилбейби, дуанын өзү ибадат өзүчү. Дуа кылганга биз буйрулганбыз. Алла Таала айткан: "Удууни астажиб лакум." Силер дуа кылгыла, менен сурагыла, мен кабыл кылам деп Алла вада берген. Бул өтө улуу керемет. Алла бизге буйрук берип атат, дуа кылгыла. Плюс вада берип атат кабыл кылам деп. Анан сиз ойлогоңузда мына ошо кичинекей дүйнө менен маселе чыгып кете берет. Анан биз көбүнчө ушинтип ойлойбуз. Дуа кылдым эле, чөнтөгүмдө акча болуш керек. Дуа кылдым эле, мен айтканым аткарылыш керек. Жок, андай эмес туган. Дайым айтып жүрөбүз, дуада бешөөнүн бирөөсү сөз болот. Бир нерсени сурадыңыз, ишке ашып калат. Бул эң төмөнкүсү. Төмөнкүсү. Дуа кылдыңыз, кечигип барып ишке ашты. Кээде айлап, кээде жылдап. Пайгамбарлардын дуалары 40 жылдан кийин кабыл болгондор. Сиз сразу эле дейт. Бунун кандай данышмандыгы бар?
Kança dua kıldınız, Allah'a oşonça süykümlü oldunuz. Allah'a oşonça jakın boldunuz. Oşonça darajanız büyük boldu. Diye dua Allah Taalam geçiktirip kandaydır bir danışmanlıktın sebeptin sebebine geçiktirdi. Üçüncüsü, siz dua kılınız. Soraganınız berilgen yok, al mesele çeçilgen yok. Bирок sizdin başınızga bir bale gele жаткан эле. Oşo duаңыздын берекетинен балени алып салды Алла Таала. Başыңызга келе жаткан балени алып салды. Азыркы bir жумадан кийин, 10 күндөн кийин, bir айдан кийин келе турган балени алып салды. Төртүнчүсү. Канча болду? Төртүнчүsü. Bir nersени siz сурап атасыз, ал нерсе берилген жок, ал маселе чечилген жок. Андан жакшыраагын берип койду сизге. Андан несин берип койду? Siz азыр сурап атасыз. $10.000 бер, $10.000. Хорошо, $10.000 плюс bir оору деди эле да. Эми $10.000 сизге бербей эле ооруну бербей койду. Андан жакшыраагын берип койду сизге. Siz жанат болбоң, дуам текке кетти деп вообще ойлобоң. Бул точно шайтандын иши. Дуа текке кетпейт. Бешинчisi, ушу төртөө кабыл болбосо бу дүйнөдө, бешинчisi Алла Таалам ахиретке сактап коет экен. Дуа кылдың, тиякта сакталып турат. Бериле турган сыйлыктары, сооптору, даражалары сакталып турат. Эртең кыяматка күнгө келгенде айтат экен, көк жерде дуа кылдың беле? Болгон эмес эле? Мына болот. Всё. Ошонун сыйлык белеги мына. Тиги дуа кылдың беле мына. Чекеден бере баштаганда, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам риwayatine келет. Адам арман кылат экен да, бу дүйнөдө бирөө да кабыл болбой, баардык ушул жерде берилсе жакшы болмок экен депчи. Ошон үчүн урматтуу мусулман бир тууган, Алладан үмүтсүз болбойлу. Шайтан үмүтсүздүк алат. Пайгамбарыбыз айткан, силердин дуаңар кабыл боло берет, боло берет, боло берет. Алланы шаштырганга чейин. Алланы шаштыргандын мааниси эмне десе, кылдым го, кабыл болбой атат го, канча процент деген мына ошол да. Мына айтып атпайсыңбы сен мага? Адамдын аракетинен канча процент, дуадан канча процент. Ушу Алланы шаштырганга чейин дуаң кабыл болот. Дуанын кабыл болсун, алкым адал болсун дейт. Туганчылык мамилени үзбөсүн. Арамды сурабасын дейт. Шектенбей дуа кылыңыз. Уду'уллах. Пайгамбарыбыз айткан, Аллага дуа кылла. Не деп? Ва антум муқинун бил ижаба. Кабыл болгондо бекем ишенип. Эгерде шектенип болуп калабы, же болбой калабы, точно болбойт аны. Бир сен башынан эле өлтүрдүң бардыгын. Алла менен жакшы күмөндө болуш керек. Алла менен жакшы күмөндө болуу бул ибадаттын ролу. Маңызы. Менмин деген ибадат. Аллага жакшы күмөн бол. Аллага жаман күмөн кылбаңыз. Кандай жакшы күмөн? Иншалла Алла Таалам дуамды кабыл кылат. Ибадатымды кабыл кылат, күнөөмдү кечирет. Алла мага рызкы берет, бакыт берет, бейиш берет. Разычылыгын берет Алла менен. Рызкымы дагы берет, перзент дагы берет. Алла Таалам, Аллага жакшы күмөн кылып. Жабир разияллаху анху айткан, пайгамбарыбыз айтты. Өзү дүйнөдөн кайтардан 3 күн мурда. Жабир, Аллага жакшы күмөн кыл дейт. Анткени Аллага жакшы күмөн кылуу ибадат. Менин кызым бар, 5 айлык. Аялымдын боюнда болуп калыптыр. Bir жумалык. Ошого кыжалат болуп атабыз. Аборт кылсакпы деп ойлоп атабыз. Кандай кылганыбыз туура? Эмне кыжалат болуш керек? Сүйүнүш керек кайра. Эчтеке эмес. Өзүңө сактанганда сактанышыңар керек эле, эгерде врач ден соолук, эненин ден соолугуна карай. Эгерде боюнда болуп калган болсо, жок, аборт кылсакпы деп вообще акылга алып келбегиле. Алла Таалам кудай кааласа иншалла, өзү кичине аз-маз кыйналат эне, бирок Алла субханаху ва таала перзент берет. Эгерде эненин ден соолугу начар болсо, ошону кээде врачтар айтып коет, буну аборт кылбаса болбойт, мунан айрылып каласың аягыңан дейт. Ошол учурларда гана жөндөн жөн болбойт. Сабыр кылгыла эми.
Күйөөм экинчи аял алган. Кечке телефондо отурат. Жазышканын көрүп калам. Кызгансам, мен каалаганда сүйлөшүп, каалаганда жолукканга укугум бар деп урушат. Ошол туурабы? Мындай туура эмес. Туугандар, шариятыбызда 2-3-4кө уруксат берген, шарт коюп туруп, адилеттүүлүктүн шартын койгон. Кыла албайсыңбы? Адилеттүүлүктүн шартын кыла албайсыңбы? Анда бирөө менен токтогон. Экинчиси, адам баласы мусулман эркек дагы, аял дагы кызганчак болуш керек. Кызганбаган даюс деп коет. Аны чочко деп коет. Кызганбаган кандай эркек? Кызганбаган аял кантип аял болсун? Ошон мынандай алардын көзүнчө мындай кылып сүйлөшкөнү, мындай кылып анан урушуп, анан кийин эмне дейт? Укугум бар деп урушат деп туура деп. Мындай туура эмес бул. Адилеттүү карагыла, бирок бирин көрүнчө бирин мындай кылып адамды салып бербеш керек бири-бетине. Жакшы эмес да. Даже динибизде турган короз уруштурган туура эмес. Сен экөөнү уруштуруп атпайсыңбы сен? Эки итти уруштурган болбойт бизде. Бөдөнө уруштурган болбойт. Түшүнөсүзбү? Эки адамды го тиякта турсун, айбандарды уруштурганга уруксат эмес бизде. Биз азыр эки адамды жөн уруштуруп коюп атпайбызбы? Ошо экөөнү уруштуруп койгондочу, намима деп коет, чагымчы деп коет. Кабырдын азабынын эң көпчүлүгү ошодан болот. Бейишке кирбейт деген пайгамбарыбыз. Намима, чагымчы. Эки дос жакшы жашап атышат, урушка салып койду. Аял менен көз жакшы жашап, ортосуна от салып койду. Мындай экөөнү уруштуруп атпайбы? Мен жолукка өткөнүмө ата энем каршы чыгышат. Өз каалоом менен кетсе болот.